Султан Раев. Таке. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Таке публицистикасы Кыргыздын чыгаан ишкери жана коомдук ишмери, Шоро жана Супара компанияларынын негиздөөчүсү, меценат Табалды Эгембердиевдин турмуштук бейнесине, өмүр таржымалына, ошондой эле анын 70 жылдык мааракесине багышталат. Табалды Эгембердиевдин берген интервьюлары айрым басма сөздөрдө жарыяланган материалдарда китептен орун алды. Китеп кеңири окурмандар чөйрөсүнө арналат. Такемдин эң башка адамдык формуласы анын көкүрөгүндө, рухунда, чыныгы кыргызга таандык духунда эле. Бирден миңди, күкүмдөн тоону жаратууга болорун сабак кылып кетти. Султан Раев. Кыргыз рух ааламы жана Табалды Эгембердиев. Табалды Эгембердиев жөнүндө жазуу мага бир чети оңой, бир чети кыйындай сезиле берет. Такемдин биз ага дайыма ушундай бир сый менен кайрылар элек. Дүйнөсү тек гана эки ооз сөз менен айта салчудай, же тек гана кайсы бир гөндүм штамптын удулу менен айтып сала турган, ал эле бул эле деп божурагдай инсан эмес экендиги бештен белгилүү. Табалды Эгембердиевдин инсандык тереңи, миң кырлуу ой дүйнөсү, адамдык ааламы, көз караш галактикасы анын өзгөчө бир феноменинен кабар берет. Такем уникалдуу личность, уникалдуу көрүнүш. Соңку кыргыз тарыхында анын ысмы саясатка аралашпаса да, эскитөөнүн көзүндөй болуп 30 жылдан бери саясатта аралашып жүргөн адамдардан өйдө, бийик айтылып келет. Саясатчы саясат үчүн жашаса, Такемдин саясаты, адамдык кредосу, мекенчилдик сезими анын жаратмандык касиетинде, мекенчил духунда, мамлекетчил сезиминде болду. Бул сапатты бир гана саясий чөрөнүн айлампасынан чыга албаган кай бирөөлөргө гана эмес, так ушул Такемдей инсандарга мүнөздөгүм келет. Такем канткен күндө да саясаттан бийик турду. Ал өзүнүн коомго болгон мамилеси, адамдык нукура жүрөгү менен саясат бүгүн бар, эртең жок деген туюм менен сезди. Бул туюм анын чындыгын аныктап, бул дүйнөдөгү баскан изине гүл өстүрүп, башынан өткөргөн тагдырына таазим эттирип гана тим болбостон, эң башкысы Такем өзүнүн ички духу менен Кыргыздын ыкшоо дүйнөсүн ойготту. Кыргыздын колунан да асыл иштер, жаратман дух келерин аныктады. Анын өмүрү бу турмушта ошол айныксыз чындыкты ырастап кетти. Такем бул жашоодо жалындап күйдү, бирок өчпөдү. Такем бул жашоодо көп кыйынчылыкты башынан өткөрдү, бирок чөкпөдү, жыгылды, турду, жаңылды, оңолду, кол шилтеп баарына тоюп кеткиси келди. Бирок ал ойдон арбалып, өзүн өзү жеңди. Эгемендүүлүктүн эрте жазында Табалды Эгембердиев та саясатка журулушуп, алгачкы эйфория мезгилдин авангардында болду. Тилдесе тили, сүйлөсө сөзү, ойлосо ою. Ошо кездеги эч бир саясатчыдан кем калбай, ички саясий интеллекти да жогору эле. Кезинде Аскар Акаев Табалды Эгембердиевди жаш Маркс деп атаганын өз кулагыбыз менен эшиткен жагыбыз бар. Чындыгында эле Такем көп кырдуу, көп сырлуу өзгөчөлөнгөн адам эле. Публицист катары алдына эч кимди салбай, эки тилде бирдей буудай куруп, не бир сонун макалаларды жазды. Ал табиятынан конъюнктурщик болгон эмес. Адамдык күрөшчүл касиети аны саясат айдыңында алда канча абройго туйтунтту. Такемдин адамдарды өзүнө тартуу имерип турган, азыркынын тили менен айтканда, өтө позитивдүү харизмасы бар эле. Акты ак, көктү көк, караны кара деген дил чындыгы дайыма аны коштоп жүрдү. Кыргыз саясий доорунун эгемен мезгили көптөгөн жаш саясий күчтөрдүн муунун саясат сахнасына алып чыкты. Элдик трибун Топчкем, жаш КДКчы Жыпар Жекшеев, сатира менен куйкум тилден, памфлет менен сарказмдын чебери Өмүрбек Абдрахманов, кара молдодой күч эртпесе да, молдо кара деген кайманат менен курч макалаларды жазган белгилүү публицист Сатыбалды Жээнбеков, Кыргыздын Эзопу Кубан Мамбеталиев, булардын баары эгемендүүлүктүн алгачкы саясий мөмөлөрү болгон.
Алар ошол мезгилдин типтүү көрүнүшү гана эмес, эркиндик эйфориясындагы коомдук аң сезимди ойготкон, жаңы ой менен жаңы көз карашты алып жүргөн, сөздүн жакшы маанисиндеги саясий типаждар болгон. Булар эски советтик сапковичтик менен жаңы демократиялык дөөлөттөрдүн карама-каршылыгынын эпицентринде жүрдү. Ушул топтун арасынан Таабалды Эгембердиев өзүнүн көз карашы, позициясы, дүйнө таанымы, инсандык өчөрлүгү менен айырмаланып келди. Айырмаланган ал дайыма өз позициясында турду. Жогоруда ысматалган инсандар менен биримдикте болду. Кыргыздын соңку тарыхы али көп жагынан изилденелек. Биз бөркүбүздөй көрөбүз, ишенебиз. Ошол изилдөөлөрдө Таабалды Эгембердиевдин ысымы да аталып, орду да аныкталат. Бул анын саясий кырына болгон айрым бир штрихтер. Ал эми Такемдин адам катары жөнөкөйлүгү башка сөз. Такем менен 90-жылдары таанышканбыз. Анын башкы өзгөчөлүгү адамдык жөнөкөйлүгү деп айтар элем. Ушул касиет анын бүткүл жан дүйнөсүндө жашады. 1993-жылдары Такем менен агездеги президент Аскар Акаевди коштоп Израилге барып калдык. Ал учурда Такем саясатчы катары баарын ары калчап, бери калчап, хандын хан экенине карабай сын айтып, биринен сала бирин улаган сын көз карашын орусчасын республикага, кыргызчасын кыргыз рухуна жарыялап жатты. Бул жылдары мен Кыргыз руху гезитинде башкы редактор элем. Такемдин сын макалаларын байма-бай чыгарып турдук. Кээде Молдогара, Сатыбалды Жээнбеков, кээде Молдогара менен, кээде Кыргыздын Эзопу Кубан Мамбеталиев менен талашып, кырды бычак полемикага түшөт. Такемин макаласы чыкты дегиче Ак үйдөн звондап калышат. Бир жолу Такемин өтө курч макаласы чыккан. Акаевдин Левитин деген кеңешчиси бар эле. Ошол бечараны Такем тимеле көк ала койдой кылып сындап, бырын-чырын чыгарган учуру. Эл басагалы окуп, ат тезегин кургатпай Такемин макаласы тууралуу ойлорун айтып, гезитибиз дуулдап турду. Такем көкүрөгү демократ болгону менен а кезде жашоосу пролетариаттыкындай жөнөкөй эле. Такемин көп окуясынын бири катары бул эскерүүнү Китепке анын ошо кездеги президент Аскар Акаев жетектеген расмий делегациясы менен Израилге барып келгендиги тууралуу жаздык. Ал окуя ушул китептин «Капитал» деген бөлүгүндө кеңири баян этилет. Ошондо толук жазылган. Ошол Израилге расмий сапарга барып келгенден кийин Такем биротоло саясаттан кетти. Башка саясатка өттү. Ал эмгектен, кара мээнеттин саясатына өттү. Анткени Израиль эле эмгек менен гана өз өлкөсүн гүлдөткөнүн өз көзү менен көрдү. Эмгек гана адамдын башкы дөөлөт экенин түшүндү кыязы. Азыркы атактуу Шоро компаниясынын уставы Кыргыз руху гезитинде компьютерде терилип, ошол редакцияда жүрүп жазылды. Чындыгын айтканда Такемин бул идеясы турмушка ашарына түк ишенген эмеспиз. Кыргызстанда миңдеген эмп ачылып, миңдегени күн сайын жабылып жаткан учур эле. Анан калса Такемдин Шородон бизнес жасаймын дегенине ишене албай, шакаба чегип да жүргөнбүз. Бир жолу Такем: суке, көрөсүң, мен Шоро менен Кока-Коланы банкрот кылам" деген эле. Бул сөздү Такемин баягы тамаша сөзүнүн бири катары кабыл алганбыз. Таке алтын сатып байыган, Кытайга темир сатып байыган, жер сатып, ген сатып байыган кыргыз качан Шоро сатып байыйт эле дегенибиз эсибизде. Жылдар өттү. Такебиз өзүнүн идеясы, мээнети, ат көтөргүз эмгеги менен Шоро компаниясынын империясын түздү. Өзүнүн ак эмгеги менен жоктон бар кылды. Мамлекеттик кызматта иштеп, казынага кол салбады. Таза ниет, таза түйшүк, ак мээнет менен эгемен Кыргызстандагы ири ишкананы жаратты. Бул анын адамдык жеңиши эле. Такемин бу аракети кыргызга чукугандай насаатты калтырды. Ал мээнет кылсаң дөөлөт көрөсүң, өлкөңү эмгек менен гана көтөрөсүң деген улуу сөз эле. Такем кыргыз экономикасынын чудасын жаратты. Улуттук унутулуп бараткан тамакты кайра жандандырып, ата-бабаларыбыздын улуу философиясын, улуу баалуулугун, рухун кайра тирилтти. Кыргыз тарыхында жаман жакшы аты менен акыркы 30 жылда башкарган 5 президенттин ысымына тарых ар кандай баа берер. Аларга карата көз караш айтылар, бирок эң туура, калыс, адилеттүү пикирде тарых жана мезгил гана айтылат. Канчалык кыргыз элин башкарып, мамлекеттүүлүктү, демократияны, базар экономикасын орнотконго бу ажолор салым кошпосун, канчалык аларды сындабайлы, мактабайлы,
Алардын ысымы өлкө тарыхынын барагында калды. Өз султанын кордобойт дейт акылман элибиз. Алар тууралуу карагылды какчарып айтуудан да тартынып турабыз. Бирок кыргыз улуттук экономикасына, базар системасына өзгөчө бурулуш жасап, мекендештерибиздин жаңы мезгилге, жаңы мамилеге, жаңы маданиятка көз карашын өзгөрткөн, адамдык ички ресурстун мүмкүнчүлүгүн өз эмгеги, билими, аракети, жаңыча ойлоосу, жаңыча ой жүгүртүүсү менен мээбизге базар экономикасынын мыйзамдарын жана азбыкасын үйрөткөн, өлкөдөгү маалымат булактарында эң таасирлүү бизнес структурасын түзө алган 7 инсандын ысымы аталып жүрөт. Алар кыргыз экономикасынын авангардтары, базар экономикасынын алгачкы улуттук карлыгачтары болгон. Ошону менен бирге кубаттуу экономикалык институттарды жарата алды. Бу 7 инсан саясат аренасына башын сайып коюп, капитал жыйнаган жок. Алар эмгеги жана тынымсыз аракети менен улуттук байлыктын капиталын жарата алышты. Кыргызстанды өзгөрткөн инсандар. Аскар Салымбеков. Борбор Азиядагы эң ири дордой соода базарынын негиз салуучусу. 1991 жылы экономика гана эмес, совет системасы кулап, дүйнөлүк улуу держава картадан жоголгон жылдары ал өзүнүн бир туугандарынын командасынын башын бириктирип, атактуу Одессадагы привоз базарына окшошкон соода борборун түзүүгө аракет жасап, элдин соода саттыкка болгон психологиясын өзгөртүп, заманбап структураны түзгөн. Оболу Дордой 2-3 гектар жерди гана ээлеп, ушул алакандай жерден өз ишмердигин баштаса, азыркы күндө бул базардын ээлеген аянты 50 эсе көбөйгөн. Дордой базары бир гана соода саттыктын чордонуна айланбастан, 30 жылдан бери кыргыздарды базар психологиясына, жаңы соода маданиятына үйрөттү. Бүгүнкү күнү бул базар монстры 200 миңден ашуун кыргыз жарандарына жумуш орун берип, салык жана социологиялык төлөмдөрү менен өлкөбүзгө чоң өбөкчүлүк. Дордойдун негиздөөчүсү Аскар Салымбеков Дордой ассоциациясынын президенти. Бул уюмдун алдында спорттук, маданий, гуманитардык, кайрымдуулук иш-чаралар жүргүзүлөт. Дордойдун тарамына кирген ишканалар өлкөнүн бардык булуң бурчтарында ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Көп тармактуу багытты алган Дордой ассоциациясы билим жаатында да ири долбоорлорду ашыруу менен эл аралык Салымбеков университети ачылган. Саламаттык сактоо багытында да ири клиникалар иштеп жатат. Өлкөдөгү жарды, колунда жок катмарга да бир топ реалдуу жардам көрсөтүлүп, ата-энесиз балдарды камкордукка алган. Ал Дордойдун аты уйкаш футболдук командасы эл аралык маанидеги чемпионаттарга катышып, Кыргызстандын намысын коргоп келет. Айрыкча жаш өспүрүмдөрдү спортко, сергек жашоого үндөөгө бул уюм өзгөчө салым кошууда. Бул жаңы багыттагы, жаңы көз караштагы ири компания. Табалды Эгембердиев. Кыргызстандагы улуттук ичимдиктерди жана тамак аштарды кайрадан жандандырып, улуттук көөнө салттардын негизинде өзгөчө уникалдуу ири компанияны түздү. Бул Шоро компаниясынын өзгөчөлүгү, анын идеясы, идеологиясы нукура улуттук баалуулуктардын негизинде түзүлүп, ал аркылуу дүйнөлүк рынокко чыгуу амбициясы жаралган. Ошону менен бирге улуттук тамак аштарды популяризациялоо менен биздин эскиден келген салтыбызды, дүйнө таанымыбызды, философиябызды биздин көөнө тамактарыбыз аркылуу жайылтып келет. 1992 жылы Табалды Эгембердиев өзүнүн туугандары менен бирдикте түзгөн чакан фирма азыркы күндө өлкөдөгү кубаттуу өндүрүш циклине айланды. Табалды Эгембердиев улуттук баалуулуктарыбыз аркылуу улуттун аң сезимин ойготуп, бул иштин ресурсу аркылуу Кыргызды дүйнөгө таанытса боло тургандыгын тастыктап койду. Азыркы күндө Шоро фирмасынын азыктары ар бир кыргыз жаранынын аздектеген өзгөчө табериги. Табалды Эгембердиев бир гана тамак аш аркылуу гана эмес, ал анын илгертен келаткан рецепттерин кеңири жайылтып, нукура органикалык, ден соолукка өтө жагымдуу продукцияларды жаратты. Ошону менен бирге эле кыргыздын жашоо философиясынын нукура өзгөчөлүгү болгон боз үйдү, таш үйлөрдү, улуттук оюндарды азыркы учур көз караш менен кайрадан жаратып, ага заманбап өң түс берди.
Супара комплекси кыргыз жашоо тиричилигинин энциклопедиясы. Анын идеясы менен 2009 жылы түзгөн Супара этнокомплекси чет элдик туристтердин да чордонуна айланды. Супара чуңкурчак, нагыз улуттук ийкемдеги жаратылыш менен табияттын гармониясын чагылдырган кыргыздын жашоо философиясынын өзөгү болуп калды. Кыргыздын улуттук оюндарынын бири болгон ордо акыркы жылдары такыр унутта калган эле. Жылына бир жолу Алтын Томпой деген аталышта республикалык турнир формалдуу гана түрдө өткөнү болбосо, Союз учурунда өлкөнүн түштүк тарабы Томпой менен, түндүк тарабы Абалак менен ойноп турушчу. Эгемендик алган жылдары ордону жалаң гана Томпой менен ойноо эрежеси киргизилип, анын мыкты салттары унутулуп калгандыгы баарыбызга белгилүү. Табалды Эгембердиев бул идеяны кайра жандандырып, улуттук оюнда камтылган философияны тек гана оюн катары эмес, кыргыздын бийлик тууралуу ой жүгүртүүсүнүн өзгөчө феномени экендигин баса белгилөө менен аны заманбап түшүнүктө жандандырды. Табалды Эгембердиев жөнөкөй нерседен улуу нерсени таба билгендиги менен айырмаланып турган инсандык бийик касиетке ээ эле. Табалды Эгембердиев өзүнүн жеке мисалында улуттук дөөлөттөрүбүз менен баалуулуктарыбыздын мүмкүнчүлүгү, ресурсу качан акыл менен, эс тутум менен, дүйнө тааным менен бекем туташып, аны кастарлай билгенде гана жаңы мейкиндик ачыларын, кыргыздын нарк насиле дүйнөлүк атаандаштыктын, дүйнөлүк таанымалдыктын деңгээлине көтөрүүгө болорун каш кайта көрсөтүп кетти. Байлыкты асмандан эмес, өзүңдүн аракетиңден, көкүрөгүңдөн, мээнетиңден, тынымсыз изденүүңдөн табаларыңды далилдеди. Табалды Эгембердиевдин эң башкы осуяты жаратмандык. Ошол жаратмандык аркылуу гана элге, өлкөгө кызмат кылуунун үлгүсүн көрсөттү. Такебиз кыргыздын ойлоо маданияты, мүмкүнчүлүгү, улуттук чабыты канчалык кең экендигин далилдей алды. Улуттук ишкерликтин мүмкүнчүлүгү таза мээнет менен таза байлыкты жаратканга жетерин тастыктап кетти. Такемдин эң башкы адамдык формуласы анын көкүрөгүндө, рухунда, чыныгы кыргызга таандык духунда эле. Бирден меңде күкүмдөн тоону жаратууга болорун сабак кылып кетти. Анын ар бир кадамы биздин жүрөгүбүздө, эс тутумубузда эч качан өчпөсүздөй сактала берет. Мухтарбек Өмүракунов, Кыргыз-Орус Бек карго компаниясынын генералдык директору, мекендештердин башын кошкон улуттук патриот, саясатчы, Замандаш ассоциациясынын негиздөөчүсү, Аты Уйкаш саясий партиянын лидери Мухтарбек Өмүракунов алгачкылардан болуп эң кыйын мезгилдерде улуттук карго кызматын түзүп, кыргыз ишкерлеринин продукциясын Россияга, жакын өлкөлөргө алып чыккан ири ишкер. Кыргызстандагы жеке ишкердүүлүктү жана текстил өнөр жай продукциясын чыгарууга түздөн түз жан берип, улуттук тигүүчүлөрдүн чабытын кеңейтти. Мамлекеттик соода сатык системасына жаңычылдык мазмунду берди. Көптөгөн жарандарыбызга жумуш ордун түздү. Ал биринчи кыргыз эмгек мигранттарынын толкунунун башында туруп, журтташтарыбыздын башын кошуп, замандаш кыймылын түздү. Арабыздан эрте өтүп кеткен Мухтардын иши анын артында калган жакындары, кыргызстандыктар тарабынан татыктуу уланып келүүдө. Чыныгы адамгерчиликтүү, кайрымдуу, ак көңүл инсан катары анын ысмы ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө жашай берет. Кыргыздын намысын ойготкон жигиттерибиздин сап башында Мухтарбек Өмүракуновдун ысмы татыктуу аталып келет. Эмиль Үмөталиев, Kyogus Concept компаниясынын уюштуруучусу жана негиздөөчүсү. Ал мындан 30 жыл мурда өлкөдөгү алгачкы туристтик компанияны уюштуруп, улуттук туризм системасына эбегейсиз салым кошту. Азыркы күндө бул компания өлкөдөгү эң алдыңкы компаниялардын топ башында. Эмиль Үмөталиевдин жеке демилгеси менен студенттерди жана мектеп окуучуларын Европа, Америка жана башка өлкөлөрдө окутуу, билим аркылуу Кыргызстанды өзгөртүү концепциясы ишке ашты. Бүгүнкү кездеги эң алдыңкы жаштар мууну жаңы генерация так ушул Kyogus Concept компаниясынын интеллектуалдык жемиши жана жеңиши. Бул компанияга креативдүүлүк, жаңыча ой жүгүртүү, ишкер маданияты жана стили таандык. Kyogus Concept компаниясынан Кыргыздын келечектүү бизнесмендери өсүп чыкты. Ошондой эле ал сөздүн чыныгы маанисинде
улуттук бизнес мектебин жаратты. Компания түзүлгөн алгачкы күнүнөн тартып эле кайрымдуулук иштерди активдүү жүргүзүп келет. Бул компаниянын башкы кредосу билим аркылуу дүйнөнү өзгөртүү. Александр Дудин, Elkat компаниясынын туңгуч генералдык директору. Компания 1994-жылы негизделген. Кыргызстанга биринчи жолу интернет тармагын алып келген, өлкөнү дүйнөлүк желеге киргизүүгө, ааламдашуу системасына жакын болууга зор салымын кошкон. Туңгуч электрондук почтада дал ушул компания менен тыгыз байланышта болгон. Электрондук почта системасы жайылтылган. Компания интернетке жол ачып, өлкөнү IP технологиясына киргизген. Elkat компаниясы Кыргызстанды дүйнөлүк желеге өткөрүү менен дүйнөнүн жаңы терезесин ачкан, ааламды жакындаткан, ааламдык процесстерге аралаштырган. Бул аракет өлкөдөгү процесстердин революциясына тете мааниге ээ болгон. Марат Тазабеков, Акпресстин негиздөөчүсү. Акпресс маалыматтык агентствосы улуттук масс-медиа рыногунда 20 жылдан ашуун ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Бул информагентство өлкөдөгү алгачкы маалыматтык агентстволордун катарында эсептелип келет. Медиа рыногунда Акпресс агентствосы башкы фавориттик таанымда кеңири белгилүү болуу менен бирге өлкөдөгү ири маалымат булагына айланды. Оперативдүүлүк, акыйкаттуулук, популярдуулук жана тактык бул агентствонун негизги позициясы. Агентство маалыматтык чөйрөдө ар кандай керектүү адабияттарды да кеңири жайылтып келет. Өлкөнүн аймактарында агентствонун аймактык түйүндөрү ачылган. Ошол менен бирге өлкө жаңылыктарын 24 саат бою ыкчам берип турат. Акпресс агентствосы өлкөдөгү коомдук пикирди жаратуунун кубаттуу куралына айланды. Марат Тазабеков ири информациялык агенттикти түзүү менен жаңы заманбап маалымат мейкиндигин жаратты. Бүгүнкү күндө Акпресс Кыргызстандын медиа майданындагы лидерлердин бири. Жеңишбек Назаралиев, медицина илимдеринин доктору, профессор, доктор, Назаралиев медицина борборунун президенти. Ал эл аралык көптөгөн сыйлыктардын ээси, дүйнөгө кеңири таанылган инсан. Өлкөдөгү психоневрологиялык диспансерди 1985-жылы ишмердүүлүгүн баштаган. Ал эми 6 жылдан соң бул диспансер мамлекеттик адистешкен наркологиялык стационарга айланып, доктор Назаралиевдин борбору катары дүйнөгө аты чыккан. Борбордо автордук дарылоо технологиясы, оригиналдуу методдор киргизилип, аларга автордук укук берилген. Доктор Назаралиевдин борборуна дүйнөнүн түгөл бурчунан наркологиялык ооруларга чалдыккан, анын азабын тарткан миңдеген адамдар айыгып чыгып, сергек жашоо образына өткөн. Назаралиевдин медициналык усулдары Америка улуттук саламаттыкты сактоо академиясынын, ошондой эле Россия медицина академиясынын патенттерине ээ болуп, жогорку деңгээлдеги таанымга арзыган. 2001-жылы доктор Назаралиев бүткүл дүйнөлүк мамлекеттик эмес, наркотиктен тышкары акыл эс лигасын түзүп, ал буунун генералдык секретары Кофи Аннандын, дүйнөлүк буддисттердин лидери Далай Ламанын, актер, саясатчы Арнольд Шварценеггердин жана татыктуу инсандардын колдоосуна татыган. Азыркы күнү доктор Назаралиев өзүнүн уникалдуу дарылоо усулу менен нарко көз каранды адамдарды дарылоону улантып келет. Назаралиев кыргыз улуттук медицинасына эбегейсиз салым кошуп, дүйнөлүк аренага таанымалдыкка жетишкен. Эл бул кургак сөз эмес. Эл бул көрүмсүз масса эмес. Эл бул намыс арды унуткан караан эмес. Эл бул биз, мен, баарыбыз. Элдин уюткусу элдин ичинде. Элдин өзөгү элде. Элдин түркүгү элде. Табалды Эгембердиев.
Табалды таржымал. Табалды Эгембердиевтин дүйнө салганына бир кыйла өтсө да, анын артынан айтылып келген сөздүн аягы үзүлбөс. Элдик, жалпы улуттук сыймыкка ээ инсандар арасында Табалдынын ысымы жарк этип, жанып тургандай жашап келет. Кыргыз эгемен тарыхындагы уникалдуу адамдардын сап башында турган Табалды Эгембердиев кыска, мазмундуу өмүр сүрдү. Саясатка аралашпады, кызыл чеке түшүп мандат талашпады, байлыгына чиренип, саясий кадыр күтпөдү. Тек гана эмгеги менен, таланты менен, мекенчилдик сезими менен кыргыздын намысын ойготуп кетти. Намыс көкүрөк какканда ашкере жанын чаап, алтын шилекейин чачыратып, ойду тоону сүйлөгөндөн эмес, тек гана унчукпай, мээнет артынан түшүп, мээнеттин үзүрүн көрүүдөн турат. Адатта кайсы бир олуттуу сөз баштасак, те алмустактан бери келаткан ысымдарды атап, алардын ишин санап, өзүбүзгө мисал, үлгү туткубуз келет. Бийик ысымдардан кеп салып, бийик сөздөн чеп салып, өзүбүздүн аң сезимибизди, намысыбызды, улуулугубузду ушул бийик ысымдардын алдында жерге уруп, кыргызды, улутту кемсинтип, колубуздан эчтеке келбеген, кайра тардан кур жалак калган элдей өзүбүздү өзүбүз өзгөдөн пас, өзгөдөн бийик кура албай, пендечиликтин азабына батып келебиз. Кыргыз десе, кыйыр карыткан ата-бабаларыбызды шөкөттөп айтып, ша замандын кезеңинде улуу журт, улуу эл болгонубузду божурап келебиз. Эл бул кургак гана сөз эмес. Эл бул көрүмсүз гана масса эмес. Эл бул намыс арды унуткан каран эмес. Эл бул биз, мен, барыбыз. Элдин уйкусу элдин ичинде, элдин өзөгү элде, элдин түркүгү элде. Мезгил өтөт, эс тутум калат. Ошол эс тутум түбөлүктүүлүккө айланат. Ошондой инсандардын бири Табалды Эгембердиев. Табалды Эгембердиев 1951 жылдын 14 январында Шүй облусунун Жайыл районуна караштуу Букара айылында туулган деп жазылган. Бирок анын туулган күнү 1953 жылдын 28 декабрь деп айтылып келет. Букарада Табалды. Атасы Бердигул Кудайдан бала тилеп жүрүп, 50 жашында көргөн уулу Табалды. Төрөлгөндө дем албай жаткан баланы айылдын бүбү апасы бооруна кысып, ырым-жырымын жасап жатып, тирилтип алган. Атасы терисине батпай сүйүнүп, бала төрөлгөн жердин атын ыйгаралы, ысымы Букара болсун деп сунуштаган. Бирок айылдын бүбү апасы бала ары барып бери келди. Кайра Табалдык, аты Табалды болсун деп ысымын койгон экен. Экинчи өмүргө ээ болгон Табалдынын өзгөчөлүгү төрөлгөндө эле Кудайдын мөөрү түшкөн адам экендигинде. Токолдон уул. Экинчи жубайдан төрөлгөн атадан артык уул. Атасы Бердигулдун биринчи жубайы Дилди ападан эркек уул көргөн эмес. Мындан улам Дилди апа атасынын бир туугандарынын кызы Сүйүндү алып берген. Ал кийин улуу инсан Табалдыны төрөгөн экен. Мындай уулдарды калта какты деп коет кыргызда. Атасы эр ортону ээлүүгө келгенде төрөлгөнү да өзгөчө көрүнүш. Адатта атанын кеч төрөлгөн балдары акылы жетик, шыйраак, мээнетчил болот деп айтып келишет. Табалды 13 жашка толгондо атасы дүйнө салып, ата ордуна ата болуп апасы Сүйүнгө жөлөк, иниси Жумадылга көмөк, карындашы Анарканга тирек болуп, айылдын оор турмушун башынан кечирген. Балалыгы суусамырда кой кайтармай, тезектермей менен өткөн. Айылдагы оор жашоо көкөйгө көк таштай тийип, келечекке улуу максаттарды койгон. Болор бала. 1972 жылы Фрунзе политехникалык институтун аяктап, инженер курулушчу кесибине ээ болгон. Эмгек жолун окутуучулуктан баштап, кийин маянанын аздыгынан куруучу, прораб болуп эмгектенген. Ишке баш оту менен берилип курулушта иштеп жүргөн кезде шифердин курамындагы асбест чаңын жутуп алып, өмүрүн өксүк коштогон мезотелиома аттуу миңдин бирине жолукчу дартка чалдыкканына маани бербей жүрө берген. Эмгек жолунда көп акыйкатсыздыкка туш болуп, эркиндикти чектеген советтик системанын тоскоолдуктарына чыдабай, ал доорго көңүлү толбой,
таман акы маңдай тери менен келечекке чыйыр жол салууну көздөп 12 жыл тынбай күнү түнү китеп окуган. Эгемендиктин Эгембердиеви. Табалды Эгембердиев 1990 жылдары Кыргызстан демократиялык кыймылынын башкаруу кеңешинин мүчөсү болуп, катчылык иштерин аркалап, коомдук саясий турмушка активдүү аралашкан. Ошол өткөн мезгилдеги коомдук саясий экономикалык терс көрүнүштөргө өзүнүн пикирин ачык билдирип, байма-бай курч макалаларды жазып турган. Шородон Шаани. Жесир кылган Табалдынын апасы Сүйүн айыл аксакалдары Максы бозо ичкенчай балдар менен баарлашып, акыл насаатын айтып, ата мээримин издеген балдарга тирөөч болсун деп, күндө үзбөй үйүндө Максым жарма бозону жасап турган. Табалды шаарга окууга келгенде бала чагынан канына сиңген нерсени таппай коет. Тапса да бурчта жашынып саткан кыздарды көрүп ызаланып, кылым карыткан улуттук суусундуктарды дүйнөгө таратам деген идеяга чөмүлгөн. Өзүнүн апамдын 4 кой, 2 эчкисин сатып, үйдөн эле максым жасоону чечтим. Алгач 2 казан максым жасап, базарга жөнөттүк. Балдар түшкө жетпей эле келип калышты. Эртеси күнү 4 казан максым даярдадык. Ошентип уланып кетти, деп айтканы бар. Учурда компаниянын негизги брендтери катары Максым шоро, чалап шоро, жарма шоро, бозо шоро болуп саналат. Ошондой эле газсыз сууну бөтөлкөгө куюу ичсе ден соолукка пайдалуу экенин биринчилерден түшүнүп, Тяншан Легенд деген брендти дагы негиздеген. Андан тышкары Арашан, Байтик, ысык ата аталышындагы минералдык суулар дагы чыгарылат. Кыргыз жаны Супара. 2009 жылы Супара этнокомплексин, ал эми 2014 жылы тоо туризмин өнүктүрүүнү максат кылып, өлкөдөгү уникалдуу Супара Чуңкурчак этно эс алуу жайын түптөгөн. Ал негиздеген улуттук этнографиялык комплекстер Кыргызстандагы эл аралык туризмдин каттамдар картасына кирген олуттуу жайларга айланган. Кыргызстанда көркөм өнөрдү, маданиятты, адабиятты, спортту ар тараптан өнүктүрүү үчүн ар кыл долбоорлорду каржылык жактан ырааттуу колдонгон демөөрчү инсан катары таанылган. Табалдынын жаңыл мырзасы. Табалды Эгембердиевдин биринчи никесинен 4 баласы бар. Экинчи жубайы Жаңыл Сынзат Турганбаева менен бир уул, бир кызды тарбиялаган. Жаңыл Сынзат айым Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин тарых факультетин бүткөн. Учурда жолдошунун ишин улантып келет. Шашылып, мезгилден озуп жашады. 2015 жылы Чуңкурчак жайлоосундагы экинчи Супара этнокомплексин салдырып жаткан учурда Табалды Эгембердиев Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине маек берген. Анда ал иш кылгандан артык нерсе барбы? Бир гана арман бар. Карып баратам. План көп. Бирок жетишпей калам го деп шашып жашап жатам, деп бир нерсени сезгендей кеп айткан. Айттырбай келген өкөт. 2014 жылдын октябрь айында ооруп, Бишкектин дарыгерлери диагноз кое албай койгон. Натыйжада Германиядан мезотелиома деген өпкө оорусунун диагнозу коюлуп, дарылануудан жыйынтык чыккан эмес. Бишкекке кайтып келгенден кийин 2015 жылдын 16 майында дүйнө салган. Табалды Эгембердиевдин сөөгү Аламедин районуна караштуу 5 күнгөй айылындагы көрүстөнгө коюлган. Ал эми 2016 жылы Супара этнокомплексине Эгембердиевдин айкели тургузулган. 2017 жылы Шоро компаниясынын Бишкектеги баш кеңсесине анын стелла айкели орнотулган. Анда Эгембердиевдин ишкердик жолу чагылдырылган. Сүрөттүн башында чакан казанга кайнап жаткан жарма, анын базарга чыгышы жана чоң компанияга айланышы тартылган. Мен Кудайды уктап жатканда да унутпайм. Табалды Эгембердиев.
Табалды Эгембердиев. Кычырап бийликте отургандан көрө өтүкчөн иштегенди жактырам. Бир жолу Чынайым Кутманалиева карындашыбызга Асман пресс гезитине кызыктуу маек берген. Такемдин кыялы, пейили, дардаң жүрөк айкөлдүгү, куйручуктун кешигин ичкен адамдардан тарбия алып калгандыгы, анын кулк мүнөзүнөн дегеле сыр жашырбай ичиндегини чакалап төгүп салган ачыктыгы. Бул сапаттар анын адамдык насилинин айрып алгыс штрихтери эле. Улуу адамдар улуулугун өзүнүн эч кимге окшобогон, адаттан тыш манерасы менен көрсөтүп келген. Табалды Эгембердиев да ушундай кулк мүнөздүн берешен адам эле. Тили менен ою, сөзү менен кылганы төп келишкен. Бирок ал жашоодо эң башкысы өзүнүн чындыгынан, жолунан, багытынан чыга албады. Бул китептен Чынайым карындашыбыздын макулдугу менен ушул маекке орун берүүнү туура таптык. Табалды мырза, азыркы убакта эмне иш менен алектенип жатасыз? Дайыныңыз чыкпай кетти го. Кыргыздын улуттук ордо оюну унутта калып баратканынан 1 жылдан бери чоң иш баштап алдым. 1 гектар жерге эч жерде жасала элек кыргыздын архитектурасын колдонуп, курулуш куруп, өзүм архитектор, прораб болуп, эксклюзивдүү автордук чыгарма жаратып жатам десем болот. Боз үйдү талдын чырпыгынан токуп, үстүнө 20 кишини чыгарып, эксперимент жүргүзүп көрдүм. Болук эткен жок. Таш, топурак, чырпык, камыш менен эле эч бир химиялык заттарсыз, экологиялык жактан таза, чыныгы кыргыздын жашоосун чагылдырган 7 боз үй, жана таштан жасалган бири-бирине окшобогон 7 там, 7 бастырма салып, чоң ордо куруп жатам. Бастырманын алдында суу агып турат. Форель балыгы улап, ат минип эс алууга да мүмкүнчүлүктөр болот. Атайын балык багып жатам. Таш тегирменге да орнотуп койдум. Чет мамлекеттиктер ундун кантип чыкканын көз алдында көрсүн деп. Бул жакта эч жерде жолукпаган 18 нерсе бар. Көпчүлүк ошол нерсеге суктанат болуш керек. Мен алардын эмне экенин айтпай турайын. Бул жай ойдогудай бүтөп, ортодо кыргыздын унутулуп бараткан нукура турмушун, унутулуп бараткан тамактарды жана кыргыздын улуттук ордо оюнун жандандырсам, чет мамлекеттиктер келип суктанып көрчү ажайып жайга айланса экен деген тилек. Асмандагы жылдыздан жердеги ген көп дегендей, мен түрдүү идеялар менен алып урушуп, ошол гендерди казып жатам десем болот. Баарынан кызыгы, мен куруп жаткан кайталангыс жайга анчалык деле чыгым болгон жокмун. Чырпык, таш, топурак, камыштар ошол жерден эле алынып жатат. Кудайдан болуп булакта бар экен. Суудан да кыйналган жокпуз. Табалды Эгембердиев деген фамилия кимдерге жардам берди? Публицист болуп таанылгандан кийин фамилиям өзүмдүн бизнесиме жардамы тийди окшойт. Кыршаң ким деп сурап жүрүштү. Кыршам өзүм десем, көбү ишенчү эмес. Ал заманда публицист катары коомчулукта менин авторитетим чоң болчу. Көп тийише алышчу эмес. Кыргызстанда кызыктай жагдай бар. Бизнесиң бар, демек сенин кыршаң бар деп айтышат. Эмгекчил, иштин көзүн таба билсең кырышасы жок эле. Бизнесиңди өркүндөтө берсең болот. Аны көпчүлүк түшүнө бербейт. Мисалы, Чыныбай Акун деген жакшы ишкер жигит бар. Анын деле жогорку жактан жөлөп таяган, эч бир кырышасы жок эле ишин жөндөп келе жатат. Эл оозунда элек жок демекчи, учурунда Шоро фирмасын Акаевдин баласы тартып алууга аракет жасаган деген сөздөр айтылып жүрөт. Ошол сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Ал болбогон ушак сөз. Акаевдин баласы Шоро фирмасын тартып алмак түгүл, жологон да эмес. Учурунда мамлекеттик деңгээлдеги экономикалык чоң иш-чараларга аралашып жүрчү элеңиз. Азыр эмне үчүн андай мамлекеттик иштерге катышпай калдыңыз? Убагында андай иш-чараларга катышып жүргөн менен чынын айтыш керек. Андан майнап деле чыккан жок. Антикоррупциялык комиссияда мүчө болдум. Ал жерден эч бир маселе деле чечилчү эмес. Анткени бийликте формалдуу нерселер көбүрөөк орун алат. Азыр андай бизнес чогулуштарга барбаганыма капаланбайм. Тескерисинче, чогулушка чакырышпаганына сүйүнүп жүрөм. Мага ар бир саатым кымбат. Чогулушка катышканга убактым да жок. Мурун көп жерге чакырып, эсимди оодара беришчү. КДКдан чогулуш көп болуп тажап калыптырмын. Табалды мырза, сизге мурунку бийлик бир канча жолу кызмат сунуштаган дешет. Ушул чынбы? Акаев 3 жолу бийлик сунуштады. 2 жолу жогорку кеңешке депутат бол деди. Ана мына деп жатып араңгутулгам. Кийин каалаган жумушуңду берели, келип иштеп бер. Америкага окууга жөнөтөлү дешти. Кыскасы баарынан баш тарттым. Мен үчүн депутат болуп, парламенттеги ызы-чуунун ортосунда отургандан өткөн азап тозок жок. Анын үстүнө мен өзү башкаруу системасына жок инсанмын. Кычырап кийинип алып,
бийликте олтургандан көрө өтүк кийип алып жумушчуларыма аралашып, жаңы бир нерсе жаратканды жакшы көрөм. Эч кимге көз каранды болгум келбейт. Эркиндик мен үчүн байлыктан, бийликтен да кымбат. Менин табиятымда жан дүйнөм таптакыр башкача, чыгармачыл, чексиз бактылуу адаммын. Сизди кыйын публицист жазганда кагаз түгөнүп калганын сезбей, столго чейин жазып жиберген берилген жазмакер деп айтышат. Анан эмне үчүн журналистикадан кетип калдыңыз? Менин негизги адистигим курулуш инженери. 30 жашка чыгып, эки жагымды карасам, мени менен чогуу окуган балдардын көбү жетекчилик кызматтарда иштеп калышыптыр. Мен байкуш улам эле ар бир жерден айдалып өсө турган түрүм жок. Анын себеби чоңдорду чогулушта чымчып алмай адатым бар болчу. Айлам кетип, эмне кылсам чоңуна көз карандысыз карьера жасоо болот деп ойлосом, адабият экен. Анан кой дедим дагы, алдыма максат коюп, акыл казынамды кеңейтип, 13 жыл дүйнөлүк адабияттын баарын окуп чыгып таасирлендим. Лев Толстойду 5 жолу, Чыңгыз Айтматовду 2-3 жолу, Белинскийди 9 жолу окудум. Азыр эстесем, 3-4 сутка уктабай китеп окуган күндөрүм болуптур. Ошентип жүргөн учурумда канчасы мени жин болуп калыптыр деп шылдыңдап, сын тагып жүрүштү. 41 жашымда Республика гезитине публицистика жаза баштадым. Ошол учур менин эң бактылуу жылдарым болуптур. Мен макаланы башкаларчылап 2-3 күн оонап, кыйналып жазчу эмесмин. Бир нерсеге кыжырым келсе, же кыялдансам, же бир нерсеге таасирленип жазганда ой куюлуп, жазып үлгүрбөй калчумун. Кээде ушул макаланы чын эле мен жаздымбы деп окуп алып, таң калган учурларым болгон. Бирок бир күн жазгандан кийин 2 күн эч нерсе кыла албай, иштей албай калчумун. Менин артыкчылыгым макаланы жалпак тилге салып, нукура кыргыз тилинде жазгандыгым болдуго. Элдер да кыйналбай окушчу. Публицистикадан кеткенимден кийин мен урматтаган белгилүү адамдар жазганыңды эмнеге токтотуп койдуң деп капаланып жүрүштү. Кудай таалам мага жазуучулук чоң мүмкүнчүлүк бериптир. Бирок башка ишке алаксып таштап койдум. Эми убактым болсо китеп жазсамбы деген тилегим бар. Кыргызстанда ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн иштешине жакшы шарт жок деп калышат. Ушул пикирге кошуласызбы? Идеалдуу мамлекет болбойт. Өзбекстан, Түркмөнстанга караганда бизде ишкерлерге жакшы эле шарт түзүлгөн. Кризис сиздин фирмага да өз таасирин берип жатса керек. Кирпич чыгарган заводдордой болуп токтоп калбасак да, азыр продукциябызды мурдагыдан 30-40% аз чыгарып жатабыз. Чоң суммадагы кредит алып алган элек. Ошону төгүп кыйналып атабыз. Мен өзүм машина жасаганды билем. Бирок урулда олтуруп айдаганды билбеген кишимин. Ошондуктан шоронун технологиясын жасап чыктым. Ал эми фирманын башкаруу маселеси башынан эле иним Жумадилдин мойнунда. Башкаруу ишине кийлигишпейм. 24 мартта аянттагы элди шоро менен камсыз кылган элеңиз. Эл чогулуп жатканын угуп алып барып калгам. Чогулган эл акактап турган экен. Бакиев тамагы кургап сүйлөй албай калды деп калышты. Элдин толкунунан коркуп, дүкөндөрдүн баары жабылып калыптыр. Элден аяган болбос дедим дагы, аянттагы элге шоро тараттырдым. Биринчиден элиме соопчулук иш кылсам, экинчиден шоро реклама болду. Уруу болуп бириккенге же бөлүнгөнгө кандай карайсыз? Мен трайбалистмин. Саяк экенимди эч качан жашырбайм. Тескерисинче сыймыктанам. Саяк уруусун уят кылбасам экен деп ар дайым аракет кылам. Уруу менен бириккенди саясатчылар туура эмес пайдаланып жатышат. Уруу менен бириккен биздин маданият. Ошондуктан кайсы урудан экениңди билип жүрүшүң керек. Мисалы, урууңду билбей жакыныңа үйлөнүп алсаң, генофондубузга доо кетпейби? Коңшу элдерден биздин айырмабыз жети атабызды билип, генофондубузду сактай билгенибизде. Өзүңүздүн кандай кемчиликтериңиз бар экенин айтып бере аласызбы? Мен өз кемчилигимди сезген адаммын. Маселен, жалкоомун, иретсизмин, таза кийинип жүрбөйм, план менен иштебейм, тамак соомун, эт пышканча казанга түшүп кете жаздайм. Биринчи бала болгондуктанбы, ата-энем эт пыша электе эле кесип беришип, мени көндүрүп коюшуптур. Менин балалык көп кыялдарым азыр деле ошондой. Мактанчаакмын. Кээде жасап аткан ишимди досторума кеңешип айтсам да, мактангандай кабыл алышат. Унутчаакмын. Кече эле таанышып сүйлөшкөн адам мени менен эртеси учурашса, тааныбай, унутуп калам. Бир топто барып эстейм. Тамеки таштайм деп эле ага эрким жетпей жүрөт. Ушул сапаттарымдын баарын кемчилигим деп билем. Менин дагы бир кемчилигим ушул убакка чейин үй сала элекмин. Ордо ойдогудай курулуп бүтсө, үйдү кыргызча вариантта салсамбы деп ниет кылып жатам. Бул менин артыкчылыгымбы, же дагы да болсо кемчилигимби билбейм. Комфортко умтулбайм. Эл мен жөнүндө эмне ойлоп жатат деп кыжалат да болбойм. Галстук, костюм кийсем, чечкенче шашам. Той топурга барганды да жактыра бербейм.
Мен үчүн тойго баргандан өткөн кыйноо жок. Убактымды тойго ороткондон көрө китеп окуп, же дагы бир жакшы идеяны таап, ой чабытым менен аны эсептеп, ишке ашырганды жогору коям. Бала кезиңизде кимди идеал tutчу элеңиз? Бала кезде мындай киши болорумду ким билиптир. Эптеп-септеп агым менен кош агып, кой кайтаргандан, кетмен чапкандан кутулсам, борборду окуп, шаарда жашап калсам деген эле ой болгон. Башкаларчылап министр болом, башкарма болом деп кыялданып, бирөөнү дагы идеал tutчу эмесмин. Бирок сыймыктанган адамым бар. Анын көзөткөнүнө 20 жыл болуп кетсе дагы, ушул убакка чейин аны менен сыймыктанып жашайм. Ал менин атам Бердигул. Ал киши мага тыңыраак ботинка алып берүүгө алы келбей жүрүп өтүп кетти. Мен бала болсом дагы анын жан талашып оокат кылганын, кыйналганын сезип турчумун. Менде адамгерчиликтин жакшы жактары болсо, ошолордун баары атамдан жукт окшойт. Ошондой эле менин бактылуу балалыгым өткөн кичинекей кызыл ой айылым бар. Ошол жерде капкара болгон туугандарым бар. Ошолор менен сыймыктанам. Жамандык жакшылыкта досторуңду эле унутуп калат. Тууганың келет. Кокус каза болуп калсаң, намыс үчүн тууганың көмөт. Ошон үчүн той топурга досторумду эмес, туугандарымды көбүрөөк чакырам. Сиз сыймыктанган атаңызга кандай ул болдуңуз? Теңби, кемби, же ашкан уулбу? Атам мени баламдын башы чоң, кийин чоң болот деп койчу. Менин мындай адам болгонумду көрбөй кетти. Мен атадан ашкан уул болдум десем болот. Кудайга ишенесизби? Намаз окуйсузбу? Мен намаз окубайм, орозо кармабайм. Бирок мечитте жүргөндөргө караганда Кудайга көбүрөөк ишенем деп ойлойм. Кудай мечитте эмес, жүрөктөн орун алса, анан ишиң оңолоруна ишенип баратам. Бүгүн киши өлтүрүп, эртесин намаз окуп мечитте жүргөн криминалдарды да көрбөдүкпү? Анан мечитке кантип барасың? Мен Кудайды уктап жатканда да унутпайм. Куранды 2 жыл жазданып окудум. Кызыгы тажатпаганына таң калдым. Окуган сайын улаан башка касиетин сезет экенсиң. Туура эмес деп айта турган жери жок. Окусаң ушунчалык эс аласың. Жагымдуу китеп экенине ынанасың.